Айбек Жанышбекович, урматтуу мэриянын кызматкерлери, урматтуу коноктор. Айбек Жанышбекович, баяндамаңызда аткарылган жумуштар боюнча аябай жакшы баяндама бердиңиз. Жана ошондой эле келечекте аткарыла турган иштер боюнча дагы жакшы баяндама бердиңиз да. Бирок сиз мен укпай калдымбы же сиз айтпай калдыңызбы? Ошол келечекте аткарыла турган жумуштардын акча каражат боюнча канча каражат керектелет? Биз мен өзүмдүн презентациямда да көрсөтүп кеткем, бизге жанакы айтпадым 26 курулуш иштери жүрүп атат, объекттин 26 объектке бизде 3,5 миллиард сом акча каражат каралган. Анан кийин 6 жол реабилитациялоо, бир реконструкция, анан 3 көпөрө куруу иштерине 1 миллиард 600 миллион сом акча каражат каралып турат. Анан кийин андан сырткары мына 1 миллиард акчаны биз ушул коммуналдык кызматтарга жаңы техника, спецтехника алып беребиз деген аракетибиз бар. Ошолорду алып ишке ашырсак, анда биз жанакы алдыга койгон иш-чаралардын баары өз убагында аткарылат деген ойдобуз. Ошол мэриянын бюджетинен кетеби? Мына бул жолу биз көптөгөн акча каражаттын баарын жергиликтүү бюджеттен карап атабыз. Себеп дегенде биз бул жылы өзүбүзгө кичине амбициозныраак эме коюп алдык планды. Мен айтпадым, биз 22 миллиардтан 32,5 миллиардка чейин бюджетибизди көтөрдүк. Ошол Киреше булагын жана салык эмес булактардын үстүндө иштеп, бул акча каражаттын баарын чогултабыз деген оюбуз бар. Бүгүнкү күндө эми азыр 6 июнга карай турган болсо, бизде 82% болуп атат чогултабыз. Эми биз чогултабыз деген оюбуз бар. Айбек мырза, туура амбициозный проекттердин баардыгын ишке аткаруу үчүн кандайдыр бир убакыт керек да, убакыт керек, эрк керек, каражат керек да. Ошол нерсени биз каалап кетер элек.